Ошол күн кармаган бала спектаклинде Бурлайдын да тагдыры бар. Мени ала качып кетишти. Эжелер мага жардам бергилечи. Эжелер дегенде той жейбиз. Эмне көчөдө жүрөсүң тентип деген сөздөр болот. Граждандык позицияң болбосо, анда сахнага чыгуунун кажети жок. Эмне үчүн театр бул трибуна деп айтат. Келинчегим айтат, эгер Советтер Союзу болгондо сен спектакльдериң үчүн давно эле атылып кетмексиң, мен болсо ал жерге бармакмын депчи. Элдин көргөнү бул жанагы 8 секунддук ролик болуп атпайбы? Анын артында эмне жатат? Маңкурт деген ким? Өз ата тегин жок кылган адамдарга кул болуу. Сен тагдырды жаз. Кийин тема өзү эле чыгат. Дүйнөдөгү 3 батырфляйдын бири Кайыргүл Сартбаева. Анан Кайыргүл Сартбаева ошол Манастын 1-орденинде же болбосо батырлыкка татыбайбы? Олимпиадага барганда эле барып атпайбызбы? Бизге деле жасап шартты түзүп бергиле. Кыргыздын желегин ошол жерде желбиретип келели. Биз -25те отоплениясы жок имараттын ичинде артисттер иштеп аттык. Чындык жалгыз болот. Чындык жылаңач болот. Салам угарман жана көрөрман, сиз Азаттыктын Элдин балдары видео подкастын көрө баштадыңыз. Бул видео подкасттын алкагында биз кайсы бир тармакта жаңылык жаратып жаткан, жаратмандыкка умтулган кыргызстандыктар менен маектешебиз. Бүгүнкү менин коногум театр режиссеру, койгон спектакльдери менен КМШ мамлекеттеринин театрларын багындырып келе жаткан Уланмырза Карыпбаев. Студияга кош келипсиз. Сиз менен маектешүүнү биз көп убакыттан бери пландап келатабыз. Эми гана сааты чыкты окшойт. Буга чейин сизди бир театр чөйрөсүнө жакын гана бир чакан чөйрө тааныса, сизди соңку күн кармаган бала спектаклинен кийин калың эл талкууга алды. Биринчи суроом ушул болсун. Уланмырза Карыпбаев деген ким? Мамардашвили деген философ бар. Ошонун сөзү бар. Человек — это попытка быть человеком. Айтматов айткан, адамга күн сайын эң оор адам болуу. Ошол сыяктуу мен попытка быть режиссером. Любой кесипти коюшубуз керек. Кто такой, мисалы үчүн, Нурболот. Азыр передо мной журналист отурат. Попытка быть журналистом. Мен попытка быть режиссером. Режиссер болууга умтулган адам. Бул аракетиңиз тууралуу биз алдыда дагы сөз кылабыз. Күн кармаган бала спектакль ушул тапта социалдык түйүндөрдө, коомчулукта кыйла талкуу жаратып атат. Биз бул спектакль жөнүндө жана ага айтылып жаткан сындарга да кайрылып келебиз. Бирок менин биринчи суроом сиздин жалпы ишмердүүлүгүңүз жөнүндө болушун каалап атам. Буга чейин байланышканыбызда сиз, жаңылбасам былтыр байланышканыбызда, сиз Астанада кылым карытар бир күндү коюп атам деп айткансыз. Анан бүгүн дагы маектен кийин Казакстанга сапар алам деп дагы айттыңыз. Анан мен жакында эле билдим, сиз Астанадагы Азербайжан Мамбетов атындагы мамлекеттик драма жана комедия театрынын башкы режиссеру экенсиз. Кыргызстандын жаш режиссеру, кантип Казакстандын Бакыйган театрынын баш режиссеру болуп калды. Сөз ушунан болсун. Мен 2016-дан бери окууга 2015 түшсөм, Петербург театралдык академиясына Советтер Союзунун мамлекеттик сыйлык лауреаты профессор Геннадий Рафаилович Тростенецкийдин өнөр-канасына, режиссерлук өнөр-канасына окууга түштүм. Анан кийин экинчи курстан баштап мен спектакльдерди коюп баштадым. Эң эле менин туңгуч спектаклим бул кыргыз эл артисттери Гүлайым Ганиметова, Турган Бообекова, Тилек Жумагазиев, Дүйшөм Байдөбөтов маркумдар менен бирге Гүгүм спектаклин койгом Кыргыз Улуттук академиялык драма театрында. Андан кийин мисалы Өмүр күзү спектакли, Жамиля Сыдыкбаеванын 70-жылдыгына арналган спектакль. Ал жерде дагы биздин эл артисттерибиз ойнойт. Шайгүл Алсеитова, Тынар Абдразаева, Айсалкын Осмонова, Тилек Жумагазиев, кандай мен деген актерлор ойнойт. Андан кийин болсо мен 2019-жылы Могилев шаарына дипломдук эмес, преддипломная практика деп коет. Ошол жака мени университет жиберди. Бул Беларусь жөнүндө сөз. Белоруссияга. Аналарга жиберип, аларда Саманченин жолун койдум. Андан кийин болсо мен Жас сахна, Алматыда Жас сахна деген театр бар. Ошол театрга чакыруу алып, ошол жерде Жамиля спектаклин койдум. Казак элине, казак журтуна мен Жамиля спектаклинин режиссеру катары белгилүү болдум. Себеби соц тармактарда мен коллегам, мен урматтаган режиссер Фархат Молдогали спектакльге аябай жакшы бир өзүнүн пикирин калтырып кеткендикке байланыштуу баардык казак өнөр адамдары ушул эмне деген спектакль, эмне деген режиссер деп кызыгып карап, анан ошонун артынан мен кандай десем, ичине резонанс болгондо ошол спектакльдин артынан мен азыркыга чейин Жамиля деп айтайт.
кай жакка барбайм, Жамиланы режиссер деп айтат. Ошондо 2019-жылы Айтматтын 2 чыгармасын койгон экен мен. Окуп аткан учурда Окуп атам, мен 4-курстамын. 4-курстамын. Жамиланы Алматыда койгондон кийин Москвага конференцияга барып, ошол лаборатория, чоң лаборатория болду 1 айлык. Ошол лабораториядан кайра эле Могилев шаарына Нобель сыйлыгынын ээси Светлана Алексеевичтин «Последний свидетель» деген спектаклин койдум. Менин оюмча, Светлана Алексеевич улуу жазуучу. Себеби биздин тарыхыбыздын хроникасын жазган жазуучулардын бири. Ошондуктан Светлана Алексеевич өзү премьерага келип, мисалы үчүн, мен үчүн бул өтө чоң сыймык болду. Себеби Светлана Алексеевичтин биринчи китеби «Война не женское лицо», аны биринчи театрга чыгарып ошол үчүн мамлекеттик сыйлык алган менин мугалимим, менин устатым Геннадий Рафаилович. Анын жолун жолдоп, мен «Последний свидетельдерди коюп атам. Согуштагы балдардын тагдырлары. Анан «Последний свидетельди» коюп туруп эле мен Алматыга кайтып келдим. Алматыга кайтып келип, ошол жерде Мустай Каримдин 100 жылдыгы болуп аткан Мустай Карим «Ай тутулган түндө» спектаклинин үстүндө иштеп, «Ай тутулган түндөнү» иштедик. Анан 2020-жылдын январь айында спектаклди чыгардык. Ошол моментте пандемия башталып кетти. Анан Кыргызстанга кайтып, Бишкекке кайтып келип, жаш көрүүчүлөр театры бар, Бакен Кыдыкеева. Ошол театрда пандемия болуп атса дагы велосипед менен театрга чейин келем. Кыргыз эл артисти Назира Мамбетова үстүнөн түшүп келет. Анан экөөбүз эшикти жаап алып, экөөбүз бирге иштеп, Үмүт моноспектаклин, Кайрат Иманалиевдин Үмүт моноспектаклин иштедик. Андан кийин «Жат эмесмин» спектакль Людмила Молдалиеванын. Андан кийин болсо ошол эле учурда мен Николай Калиданын «Экөө» деген спектаклин чыгардык. Бул пандемия кезинде биз тынбай 2 адамдык, 1 адамдык спектакльдерди иштеп чыгарып аттык. Андан кийин болсо ошол моментте 21-жылы бул Исхак Разаковдун 2020-жылы 110 жылдыгы болчу. Мен Исхак Разаковдун ошондо Султан Раевдин «Разаков» деген пьесасынын үстүндө иштеп аткан Марат Алышбаевдин акыркы ролу болду. Биз Марат байке менен бирге бул иштеп, бул черновик деп коет, черновой бир сдача жасадык, бирок тилекке каршы спектакль чыкпай калды. Финансылык көйгөйгө, жагдайга байланыштуу болду. Кийинки тагдырын силер билесиңер, Кыргыз эл артисти Марат Алышбаев дүйнөдөн кайтты. Ошол эле 21-жылы мен Бексултан Жакиевдин «Садак какты» спектаклин үстүндө иштеп аткан кезимде Астанадан мага чакыруу түштү. Мамбетов атындагы мамлекеттик драма жана комедия театрына башкы режиссер болуп чакырууга. Анан 2 күндүн ичинде эле кеттим деп туруп, чемодандар жыйнадык да үй менен кетип калдык. Бирок ошол күндө дагы мен Кыргызстандан таптакыр кетип калган жокмун. Мен Кыргызстанда жылын сайын келип спектакль коем, шаардык театрда иштейм. Кыргызстанда эле жүрөм, келип эле кетип эле. Мен Астанага кетип келбей койду деген эме жок. Шаардык театрда иштейм, эмгектенем. Спектакль азыркы күндө дагы репетиция жасап жаткан учурубуз. Көл театрында азыр мына кече күнү биз Ак кеме спектаклинин мындай предпоказ жасадык. Эми Кудай буйрса, чоң показга даярданып аткан учурубуз. Менимче, жаш режиссер үчүн бул баш айланткан карьера, мындай ийгиликтүү карьера. Окуп жүргөн кезде эле 2-курстан, 3-курстан баштап эле бир эле мамлекет менен чектелбей, бир канча мамлекетти камтыган ар кайсы театрлар менен иштешүү менимче бул ийгилик болсо керек. Ийгилик. Бирок сиз билесизби, мен азыр Астанада Казак улуттук өнөр университети бар. Ошол Казак улуттук өнөр университетинде 4-курстун режиссерлоруна сабак берем. Мен өзүмдүн чеберханам, жаш педагогмун, жаш педагог болуп, мен өзүм студенттерим азыр Ак кеме чыгармасын студенттерим менен бирге койдук Караколдо. Казак режиссерлору келип, кыргыз артисттери менен бирге спектакль чыгардык. Чыгарып жаткан учурубуз еще премьерасы болгон жок. Мен студенттериме айтам да, силердин тагдырыңарда мындай жакшы адамдар көп кездешсе экен деп. Себеби мен тагдырымда жакшы адамдар көп кездешти. Өтө жол көрсөткөн адамдар көп кездешти. Марат Алышбаев менен Тилек Жумагазиев театрда атамдай болду. Бүт улуу эжелеримдин бардыгы мага бир баласындай камкор көрдү. Бирок ошол эле учурда бир ишенич, үмүт арткан режиссер катары да мага мындай бир колдоо көрсөттү да. Мисалы үчүн азыр 30га жакын спектакль койсом, бул карьера эмес, бул күн сайынкы коркунуч. Себеби силер билесиңер, өнөр өтө оор тармак. Ал жерде адамдык сапатты жоготуп коюу тез эле. Окууга түшкөндө биздин ректор мынтип айтканда,
орысша айтайын ошону. Только в 3 институтах служат. В церкви служат, в армии служат и в театре служат. Мен айта албайм, мен карьерам ушундай болуп кетти депчи. Ушул күнгө Кудайга шүгүр. Ушул күнгө Кудайга шүгүр. Ушул эле жылы кандай бир мактаныч менен айтайын, 9 эл аралык фестивалга катышыптырбыз. Мен спектакльдерим. Мына азыр эртең болсо Петропавлда чоң фестиваль ачылат. Ошол жака бараткан кезим Антон Павлович Чеховдун Вишневый сад спектаклинин баягы негизинде коюлган Бак деген спектакль. Ошону алып баратабыз фестивалга. Андан Кудай буйрса Айтматовдун фестивалы болот. Кудай буйрса Бакуда 1-чи Түрксойдун фестивалы өтөт. Ошо Кыргызстандын атынан күн кармаган бала бара жатат. Эми сиздин чыгармачылык азыр басып өткөн жолуңузду койгон спектакльдериңизди санап отурсаңыз, мен бир эмгегиңизге баса белгилеп кайрылгым келип атат. Бул ошол белорус жазуучусу, Нобель сыйлыгынын лауреаты Светлана Алексеевичтин «Последний свидетель», жаңылбасам, соңку күбөлөр спектаклиңизге кененирээк токтолгум келип атат. Дал ушундай жанрдагы чыгарманы пьеса кылып, драма кылып, аны баягы театрга ылайыктап чыгуу кандай эмгекти талап кылат? Анан негизле сиз кандай чыгармаларга басым жасайсыз? Чыгарманы негизи кантип тандайсыз? Менден сурайт да, кайсы чыгарманы коюңуз келет деп театрлар чакыргандачы. Бирок менде андай жок. Мен ойлойм, анда ушондой мечтан коюлгандан кийин андан дальше чектелип калгандай болосуң да. Ошол моментте мага Беларусь театрынан Светлана Алексеевичтин чыгармаларын карап көрбөйсүзбү деген сунуш түшкөн. Акыркы күбөлөр бул согуш кезинде балдардын тагдыры. Ошол театрда Григорий Яковлевич Белоцерковский деген Беларустун эл артиси, ошол киши согуштун күбөсү болгон. Ал согуш болуп атканда бала болгон. Мен айткам, Григорий Яковлевич Белоцерковский катышса ошол спектакльде, мен спектакльди коем. Себеби бул чыныгы тирүү күбө болчу. Григорий Яковлевич спектакль башталганда сахнага чыгып, мен бул согушту көргөм деп айтканда, бул оозунан чындык айтылып турган болчу. Анан спектакльдин акырында чыгат дагы, биз акыркы күбөлөр, биз ушул согуш жөнүндө айтып беришибиз керек деген монологду айтат. И ошол Григорий Яковлевич азыр ооруп атса дагы, Григорий Яковлевичти видеого тартып, экрандан көрсөтөбүз анын айткан сөздөрүн. Спектакль мен кандай десем, жүрөгүмө жылуу, себеби кичи сахнага коюлган, форматта коюлган, бирок мектеп окуучулары үчүн деп чоң сахнанын форматында мен даярдап кеткем. Азыр Белоруссияда башка шаарлардан да келип ошол спектакльди көрүшөт. Кыргызстандын тарыхында байланыштуу ушул сыяктуу бир мазмундагы спектакль коюу планыңызда жокпу? Маселен, азыр биз тарыхка кайрылуу, элдик эс тутум, деколонизация деген маселелер курчуп туруп атпайбы? Анан менин оюмча бул контекстте биз үчүн деле бул темалар актуалдуу. Сиз билесизби, мен мына жат эмесмин спектаклин койгом. Бул 30-жылдардагы кулакка тартуу жөнүндө болгон. Совет учурунда жазылганда бул чыгарманын мааниси башкача болчу. Азыр болсо таптакыр биз башка ракурс менен көрсөттүк. Ал кезде бул антигерой болчу бул киши. Азыр биз үчүн бул герой. Себеби ал өз үйү, өз мүлкү үчүн күрөшкөн адам. Ал аны уурдап алган жок. Ал ошондуктан жат эмесмин деп атаганбыз. Мен силерге жат эмесмин. Эмне үчүн мен өз үйүмдөн кууп атасыңар, өкмөт куу десе. Кийин эле ушул 30-жылдар, кийин эле ушул теманын уландысы болуп, кылым карттар бир күн спектакли болду менде. Бул 50-жылдардагы Боронду бекет деп биз койдук. Эмне үчүн спектакльди? Айтматовда Боронду бекет деп койгон да. Себеби ушул бекетке мындан ары темир жол жок. Бул это самая последняя точка, да? Адамдарды алып барып, кимдер? Абу Талип, репрессированный адам. Эдигей, согуштун курманы, Казангап кулакка тартылгандын баласы. Ушул Совет өкмөтүнүн баягы отбросы дейбиз го, общество. Ошол Совет өкмөтү отброс общество кылып салган адамдардын тагдыры 50-жылдардагы. Андан кийин эле күн кармаган бала бул 60-жылдардагы Хрущев кезиндеги кукуруза жана жүгөрү үчүн адамдар эмне гана кылбайт. Мазарды тегиздеп, ошол жерге жүгөрү айдайбыз деген тагдыр. Бул 60-жылдары. Азыр болсо биз иштеп аткан ак кеме бул 80-жылдардагы Афган согушуна кеткен. Сейд Ахмат бизде Афган согушуна кетет. Күн кармаган балада сиздин жеке трактовкаңызга күбө болдук. Ошол эле мисалы үчүн баланын башындагы волейбол топ же Раис ойлонуп атканда чыгырык менен ары бери чуркап, же бир чечимге келгенде керебетке чыгып алып секиргени, эми мунун баары баягы көрүүчүнүн акылын
чыңалууда кармаган, баягы жөн эле сюжет эмес, курулай сюжет эмес, чыңалууда кармаган бир күчкө ээ спектакль болуп атпайбы? Анан чыгармага андан ары көрктөндүрүп, кошумчалап, көркөмдөө ишиңиздин бир бөлүгү болуп калган. Мен ошондой болуп атат азыркы күндө. Мен кылым карттарды койдум. Бул кылым карттар бир күндө мындай типичный, биз көрүп калгандай элечек кийип алып жүгүрүп жүргөн, же болбосо башына терини тагып алган Жоломан менен Найман эненин тагдыры эмес, Совет өкмөтүнө системага өз баласын курмандыкка чалган эненин тагдыры. Ошол системадан баласын издеп таба албай калган. Себеби баласына башында сөөгү алып келет, анан кийин ал айтат, бул менин балам эмес, мен баламды издегени кеттим деп издегени кетет. Бул сиздин спектакль? Бул биздин спектакльде. Анан ошол энеси издегени кеткенде баласы буденовка кийип, кызыл желекти алып алып, ошол менен маршировать этип жүргөн солдат. Анан ошого эсиңе кел, мен сенин ким энеңмин, мынакей сенин атаң деп атасынын сүрөтүн көрсөтүп, апасынын сүрөтүн көрсөтүп, мына сенин простыняң төрөлгөндөгү могул жанагы эмең биркаң сенин, ушул баардыгы ушул сеники десе, ага дагы көңүлү бурбай. Кийин болсо акырында энеси ошол өкмөт ат дегенде Жоломан өз энесин атат пистолет менен. Анан ошону атканда указом Президиума Советского Союза за доблестный труд товарищ Манкурт награждается званием Героя Советского Союза дегенде, тиги служу Советскому Союзу, ура, ура, ура деген бир бөлүктөр бар. Анан Айтматов мен үчүн мындай, кандай десем, жакшы көргөн авторум деп айтсам да болот, бирок Айтматов мен үчүн мен түшүнгөн автор. Себеби кылым карттар бир күн спектаклинде мен үчүн эң башкы Маңкурт бул Айтматов. Ошол сөздү уккандан кийин кыргыздар мындай чалкасынан кетишет да, кантип эле Айтматов Маңкурт, кантип эле Айтматов Маңкурт деп. Эмне үчүн мен Айтматов башкы Маңкурт деп эсептейм. Маңкурт чыгармасы өзү кылым карттар бир күндөгү Маңкурт окуясы Чыңгыз Айтматов үчүн эң маанилүү чыгармалардын бири деп өзү интервьюларында айткан. Эмне үчүн? Маңкурт деген бул ойлонуп табылган окуя да. Бул болбого бир легенда эмес. Бул Барзул Хабибуллаевич Абдуразаков деген режиссердун айткан сөзү бар. Кто такие Жуань деп. Кайра Жуань дей берсең, кайсы сөз чыгат деп уланма деп мага айткан. Ваня депчи. Эми бул Барзул Абдуразаков деген режиссердун трактовкасы. Анан бул трактовканы мен алдым, сиңирдим өзүмө. Андан кийин билесизби, Малышицкий деген режиссер 80-жылдары кылым карттар чыккандан кийин спектакль койгон Петербургда. Ошол спектакльден кийин аны жаап таштаган. Ал спектакльде дагы ал режиссер дагы. Бирок ал спектакль жөнүндө бир да информация жок. Бирок мен ошол спектакльде Найман энени ойногон актрисадан бир сүрөт таап алгам. Наталья Дмитриева деген актрисадан. Анда ал Найман энени ойногон. Ошондо Маңкурттун башына Буденовка, баягы Советтер Союзунун солдатынын шапкасын кийгизген экен. Бирок ал спектакль жөнүндө бир информация да жок, видеосу да жок, эч нерсе жок. Себеби ал спектакль ошол коюлгандан кийин эле сразу жок болуп кеткен. Бирок ошол идея, көрдүңүзбү, 2016-жылы көргөн сүрөт ушул күнгө чейин келип мен трактовкама эмне болду? Маңкурт деген ким? Өз ата тегин жок кылган адамдарга кул болуу. Биздин спектаклдин аягында Айтматов эмес, Маңкурт өз энесин атып таштаганда ага Герой Советского Союза деген наам берилет. Ошол ситуация мен үчүн өтө, кандай десем, щепетильный. Бирок сен түшүнүп атасыңар. Чыңгыз Төрөкулович башка жазуучуларга караганда эч качан медальдарын таккан сүрөттөрү жок. Тапшырганда таккан бар бир сүрөтү. Геройду тапшырганда бир сүрөтү бар. Андан кийин бирок общий мындай биздин башка жазуучуларыбыз сыяктуу геройдорун тагып алып жүргөн эмес. Бул менин оюм, бул жеке менин пикирим. Себеби ал ушул Маңкурт чыгармасында өзүнүн исповедь деп айтабыз го, өзүнүн исповедин жазгандай. Себеби ата тегин жок кылган адамдарга, ата тегин жок кылган адам ким? Советтер Союзунун өкмөтү. Ошолорго кул болуу. Кул болгондо ошол өкмөткө аргасы жок. Себеби иштеш керек, башка эмне өмүр сүрбөй коюу мүмкүн эмес да.
ошондой эле маңкурт деп Георгий Александрович Товстоноговду айтса болот, мисалы үчүн, тоже герой совет соцтруда дегендей. Бирок мен эң кандай десем, оор ой толгоолорумдун бири ушул болгон. Чыңгыз анан ошол чыгармада Зарипа менен Абуталип бул Төрөкул менен Нагима болду менде. Мен ошолордун тагдырын жасадым. Чыгарма боюнча алар казак да, бирок мен аларды кыргыз кылып чыгардык. Эми бул трактовка, бул режиссердун трактовкасы. Бул чыгармада бул нерсе жазылган жок. Бул ким Сагынбай атабыз айткандай, Манас деген килтейген жылкынын бир эле мындай бөлүгү жазылып калды деп, канчасы калып калды. Ошол сыңарындай эле Чыңгыз атабыздын канча чыгармасын бир сүйлөмдүн артында канча тагдыр жатат. Ошону алып чыгуу. Спектаклдин автору режиссер. Чыгарманын автору жазуучу, чыгарманын автору драматург. А спектаклдин автору режиссер. Режиссердун трактовкасы менен ал чыгарма чыгат. Автор бир ойду бергиси келген, режиссер башка ойду. Ошол эле чыгармадан башка ойду таап чыкты. Бул режиссердун эмгеги. Менимче мыкты режиссердун белгисиздери ушул болуш керек. Трактовканы сиз айткандай актуалдаштырып, мезгил талабына ылайыкташтырып, кайсы бир коомдогу баягы быкшып жаткан көйгөйлөрдү ашкерелөө, менимче ошол театр режиссерунун алдындагы бир милдеттердин бири болсо керек. Албетте. Мен келинчегим айтат, эгер Советтер Союзу болгондо сен спектакльдериң үчүн давно эле атылып кетмексиң, мен болсо ал жерге бармакмын депчи. Бирок эми бул тамаша. Бирок мен ар бир спектаклимде кичинекей болсо дагы ушул күнгө, ушул көйгөйгө болуп аткан көз караш бар. Эмне үчүн Үмүт чыгармасы коюлду Кайрат Эманалиевдин? Мисалы, себеби ал деген 40 жыл балдарын согуштан кайтпай калган балдарын күткөн эненин тагдыры. Бирок ал пандемия кезинде коюлду. Спектаклдин аягында Кыргызстандын ушул күнгө чейин болуп аткан жанагы согуштары, Афган дейбизби, Аксы, Апрель, Март, Июнь коголаңы, Октябрь, акырында карантин деп туруп жазуу, ак халатчан адамдар, карантин деген, сос деген немелер. Ошолор чыгат кадрлар. Бул эненин тагдыры ар бир көйгөйгө байланыштуу. Бул 80 жыл мурун болгон согуш эмес. Бүгүнкү согуш кандай болуп атат? Ошол жөнүндөгү спектакль. Себеби баласын скорый алып кетип, тез жардам алып кетип туруп, баласы кайтпай калган эненин тагдыры деле ошондой эле болот. Баласы мортто калып, ошол менен коюлган, энеси потеряла сознание, да? Анан кийин болсо ошондон кийин эле 40 жыл баласын келет, менин балам келет, ал скорый алып кеткен, ал айыгып туруп эле келет деген энелер канча. Себеби согуштун формалары өзгөрүп атат. Бирок мааниси ошол эле. Же болбосо Күн кармаган бала чыгармасында. Чындыктын жалгыз экендиги. Ошол системанын курманы болуп калган адамдардын баласы майып болуп төрөлүп атат. Ошол майып баланын тагдырында ким күнөөлүү? Ошол система күнөөлүү. Ошол көз адамдардын бири-бирине баягы көзүн бир нерсе болуп атса карабай коюу. Ошол Күн кармаган бала спектаклинде Бурлайдын да тагдыры бар. Мени ала качып кетишти. Эжелер мага жардам бергилечи. Эжелер дегенде той жейбиз. Эмне көчөдө жүрөсүң тентип деген сөздөр болот. Той, куда болот экенбиз да. Жакында тойлук жейт экенбиз деп туруп айткан. Кандай десем, ошол көйгөйлөр бар да. Ошол эле Бурлайдын тагдыры. Ошол эле Айзаданын тагдыры. Ошол тагдырлар бар спектакльде. Бул спектакльде чындык үчүн күрөшкөн каармандын атын биз Жусуп деп койдук. Эмне үчүн? Себеби Жусуп Абдрахманов. Ошол чыгарма мисал үчүн. Анан кээ бир ойлор болуп атат, жанагы бирөөлөр трайбалистика тигил бул дейт. Кеп ал трайбалистик эмеде эмес. Биз кубанышыбыз керек. Режиссерлор үчүн ушундай материалдар бар экен. Бирок ошол материалдардын ичинде эмне жатат, ошону алып чыгышыбыз керек да. Баягы үстүртөн эле карап койбой чыгарманы. Үстүртөн эле түшүнүп атасыздар эмне жөнүндө айтып атам. Жөн эле курулай сюжетти кое бербей. Курулай сюжетти артисттерге текстти берип коюп алды, тексти жөн эле айткандай. Анын артында эмне болуп атат? Себеби биз эгер сахнага чыкканда пропозиция болбосо, граждандык позицияң болбосо, анда сахнага чыгуунун кажети жок. Эмне үчүн театр бул трибуна деп айтат. Театр сахнадан айтыла турган кеп.
Эми мен сиздин соңку ошол күн кармаган балага токтолгум келип атат кененирээк. Жогоруда сөз кылдык, сиз буга чейин Кыргызстандын театрларында бир канча спектакльдерди койгонсуз. Бирок дал ушул күн кармаган бала кандайдыр бир резонанс жаратты. Коомчулукту экиге бөлүп койду десек дагы болот. Бир тарабы бул биздин менталитетке туура келбейт деген ойду карманса, экинчи тарабы эми бул турмуштагы чындыкты, реалдуулукту көрсөткөн спектакль болду деп өзүнүн баасын берип атат. Пикир айткандардын арасында белгилүү коомдук ишмерлер, маданият ишмерлери, театр сынчылары, ал тургай маданият министри дагы комментарий берди. Көрүүчүлөрдүн эсине салып коюшубуз керек, бул ошол 29 сентябрда Арт Ордо 2023 театр фестивалында гран-приге дагы татыгды. Бул оюндун резонанс жаратышына жанагы энеси баласын жылаңач жуунтуп аткан бир эпизод себеп болду. Сиз бул резонансты күттүңүз беле? Анан кандай кабыл алдыңыз? Көбү жазып атпайбы, хайп үчүн жасалды деп. Ал башынан эле хайп үчүн жасалган окуя болгон эмес. Бул спектакль январь айында чыккан. Январь айынан бери Караколдо коюлуп келе жатат бул спектакль. Май айында биз чоң гастроль менен, декада менен Каракол театры өз декадасын ушул спектакль менен ачкан. Быйыл май айында. Ал кезде биздин госсекретарь Сүймбек Касманбетов, маданият министри ошол кезде көргөн спектакльде. Көптөгөн депутаттар, коомдук ишмерлер, театр сынчылары ошол спектакльде ошол күнү көрүшкөн. Ошол күнү кандай десем, бир башкача дем менен ойнолгон май айында. Ал кезде дагы ошол жылаңачтанган сахна бар болчу. Себеби ал элдин көргөнү бул жанагы 8 секундтук ролик болуп атпайбы? Анын артында эмне жатат? Ал бала башында энеси, бул баланын ата энеси чоң системанын курманы болуп калган. Чындык үчүн күрөшкөн Жусуптун баласы. Жусуп өлүп калганда боюнда болуп калып калган келиндин тагдыры. Элдин сын айтканынан коркуп туруп баласын туалетке таштап салат. Анан ошол баланы чоң энеси жанагы кемпир багып алат. Ошол кемпир багып алып, ошол баланы өстүрүп жуунтурган кези. Кийин кемпир өлгөндөн кийин бала жуунганы дагы күчү болбойт. Жуунганы да күчү болбой, ошол кийимчен жуунат. Сууга түшөт. Кийинки эпизоддо. Кийинки бир сахнадан кийин чоң энеси кайтыш болгондон кийин. Ошол кемпирдин өлүмүнөн кийин адамдардын ошол болгон балага болгон мамилеси. Себеби коомчулук бизде ушул күнгө дагы күн кармаган балдарды, солнечные дети деп бизде даундарды да айтат да. Ошол күн кармаган балдарды бизде кабыл албайт. Ушул күндө дагы. Бул баланын бир гана ою болгон, күндү кармап берип адамдын бардыгына көрсөтсөм, адамдын бардын күнөөлөрү кечирилет. Адамзаттын күнөөлөрү кечирилет деп. Анан акырында чыгарманын эми фабуласы ушунда болуп атат. Элин, жерин бир эки медаль үчүн саткан председатель менен элге күндү кармап берем деген бала жанаша коюлуп калды. Ошондо биздин атабызды союз билет. Эмне үчүн ушу дабдырдын жанында биздин атабыз жатыш керек? Казгыла деп аткан моментте бала күндү кармайт. Спектаклдин аягында эч кандай эме жок, кандай десем, спецэффект эчтеше жок. Бала күндү көрүүчүнү карап туруп кармайт. Демек биз күнөөлөрүбүздөн кечирилип атабызбы, же болбосо күнөөлөрүбүздү өзүбүздүн бетибизге койдукпу? Бул эми ар бир адам өзүнүн жыйынтыгын чыгарат. Бизде ошол эле ой болчу чыгармада. Эми Кудай буюрса Бакууга алып барабыз деп атабыз, бул баягы чоң сынакка. Түрксойдун биринчи түрк элдеринин фестивалына. Кандай болот белгисиз. Бирок Азербайжандагы ошол системада болгондо, Советтер өкмөтүнүн системасы, Хрущев мезгилин булар да өткөн башынан. Ошого байланыштуу түшүнөт го деген ойдобуз. Бирок чындык жалгыз болот. Чындык жылаңач болот. Эми менин жеке баамымда режиссер эми жогоруда айтпадыңызбы, өзүнүн трактовкасы менен кайсы бир коомдогу маселелерди ушул коюп аткан спектакль аркылуу жеткиргиси келет деп. Анан күн кармаган бала кайсы бир деңгээлде коомдо резонанс жаратты, коомдун бир бөлүгү ошол эпизод аркылуу бул спектакльге кызыкты, театрга кызыкты. Театр сынчылары айтып атпайбы, коомду бир козгоп койду депчи. Демек сиз өз максатыңызга жеттиңизби? Спектакль өз максатына жетти деп айтсак болобу? Бир чети айтсак болот.
Каракол театры бар экен деген адамдар пайда болду. Себеби мисалы үчүн мен азыр ушул жерде пайдаланып айтып алайын. Каракол театрынын жагдайы өтө оор. 40 жыл мурун курулган имарат. Суук. Биз минус 25-те отоплениясы жок имараттын ичинде артисттер иштеп аттык. Сүйлөп атканда буубуз чыгып атты. Баарыбыздын тамактарыбыз отурган. Бирок ошол күндө дагы биз иштеп аттык. Себеби Каракол театрынын труппасы өтө күчтүү. Каракол театрынын артисттери өтө күчтүү. Себеби ал жакта Москваны бүткөн, Ташкентте бүткөн, Алматыны бүткөн, Кыргызстандын бүт окуу жайларын бүткөн бүтүрүүчүлөр иштейт. Бул Каракол театры актерлор менен сыймыктанса болот. Бирок таланттуу актерлорго, таланттуу адамдарга шарт керек. Бирок мен ал театрга ар дайым барганда айтам, баягы Россияда Красноярскийде театр, мисалы үчүн. Москвада жайгашкан жок, Петербургда жайгашкан жок. Бирок Красноярскийде жайгашып, бүт мамлекеттин театралдык ой жүгүртүүсүн өзгөрткөн театр. Красноярский ЧУС Феодорий башкарган. Анан ошол Каракол театрын айтам, силердин актерлоруңар мощныйсыңар, силер труппаңар мыкты. Имаратка карабагыла, иштегиле, жасайлы. Биз ушул жерде мамлекеттин көйгөйлөрүн козгогон театр экенибизди көрсөтөлү деп иштеп аткан кезибиз. Эми ошол максатка жеттикпи, жетпедикпи билбейм, бирок коомдогу резонанс бир чети чын эле спектакльди адамдар YouTube'дан көрдү. Ошого да кубаныч керек. Мисалы үчүн YouTube'га мен өзү каршы болчумун спектакль чыгарганы. Бирок чыгарып коюшуптур, Кудайга шүгүр, элдер көрүп, баягы көргөн адамдар эми өзүнүн туура баамдарын берип атышат. Театрдын абалын айтып калдыңыз. Сиз Орусиянын мамлекеттик сахналык өнөр институтунда билим алгансыз. Анан ушул тапта Казакстандын театрында иштеп атасыз. Бир канча мамлекеттин ондогон театрлары менен байланыш түздүңүз, ондогон жамааттар менен иштештиңиз. Ушул тажрыйбаңызга таянып, Кыргызстандын театр тармагын кандай баалайсыз? Кандай көйгөйлөр бар, кандай маселелер бар? Кандай реформага муктаж бул тармак бизде? Бизде көбүнчө, билесиңерби, шартка муктаж. Мен жана айткандай Каракол театрынын имараты. Аны капиталдык ремонт жасаба ал өз өмүрүн сүрүп бүттү деген мен ойлойм, жеке мен пикирим. Жаңы имарат салыш керек. Жаңы үлгүдөгү имарат салыш керек. Антейин десем, театр шаарыбыздын так ортосунда жайгашкан жаштар театры, жаш көрүүчүлөр театры. Эски жаштар сарайында жайгашкан. Мисалы үчүн. Чүй театры канчалаган жылдардан бери, 30 жылдан ашык имараты жок жүрүп, мынакей эми Октябрь кинотеатрынын имараты тийди колуна. Бирок Октябрь театрынын имараты дагы жаңы имарат эмес да. Кудайга шүгүр, бизде мынакей азыр Кыргыз драм театрды ремонттон өткөрүп, эл агып келе жатат. Бир театрга барганда бир режиссер айткан болчу. Фойе менен спектакльдин таймашы депчи. Эл фойеде көбүрөөк убакытын өткөрөбү, сүрөткө түшүп спектакльди көрөбү дегендей. Ошол сыяктуу элге сулуулук керек, эң башкысы. Эстетикалык. Баргысы келе турган имарат болуш керек. Эл баргысы келип ошол жерде жүргүсү келген имарат болуш керек. Анан кийин биздин чыгармачыл адамдарга болгон көз караш. Силер билесиңер, спорт менен маданият гана мамлекетти башка жакта көрсөтө алат. Ушул эки эле тармак. Билим берүү да бар анын ичинде. Бирок алардан билим берүүдөн да мурун маданият менен спорт. Бирок спортко бизде Кудайга шүгүр каралып келатат. Ким көңүл бурулбай калса выговор алып атышат, мисалы үчүн. Ошол эле Олимпиада сыяктуу биздин деле театралдык фестивалдар бар. Ошондой эле аброй, ошондой эле мамлекеттер, мисалы үчүн. Ошондой эле 7-8 мамлекет. Ошондо кээ бирде болсо 17-18 мамлекет катышат. 17-18 коллектив катышкан фестивалдар бар. Ошолордон бизде абройлуу орундарды алып келет артисттер. Бирок шүмүрөй ошол маршруткасына отуруп алып келишет, границаны өтүп. Эмне үчүн фестивалдан кийин келгенден кийин ошол артисттерге мисалы үчүн тосуп албайт? Бул жерде эки тармакты деген бөлүп атат деген ой эмес. Бизге да көңүл бурулуп койсо деген ойдо. Себеби канчалаган мисал кечирип койгула аламан байгелер болуп атат. Баягы республиканын ичинде республикалык аламан байгелер болуп атат. Ошол аламан байгеден жеңген жеңүүчүлөргө мисалы квартиралар берилип атат, үйлөр берилип атат, мисалы. Ошол эле театралдык фестиваль республикалык аламан байгеден кем эмес. Ошол ат чапкандай эле биз чабабыз коллективдер.
Ошол жерде жеңген коллективдер эмне үчүн бир квартира, ар бир театр бир квартирадан ээлеп отурса эле ар бир фестивальда уже коллектив үйлүү болуп калмак да. Мисалы, эмне үчүн бизде облустарга жаштар барбайт? Себеби ал жакта жашай турган жер жок. Азыр эл артистибиз көчөдө баягы үй жок. Мисалы, эл артистибиз Кайргүл Сартбаева мисалы, өткөндө Курманжандатка орденин алды. Буга чейин Курманжандатка ордени Манас орденинен төмөнүрөөк статутта турат. Анан кийин болсо Манас орденинин биринчи даража, экинчи даражасы бар Кайргүл эжеде, үчүнчү даражасы бар. Биринчи даражаны берип кой, Ак жолго биринчи даражадагы Манас ордени берилди го. Кайргүл эже кыргыздын өнөрүн не то что баягы бир СНГ же болбосо Советтер Союзу бүт дүйнөгө таанытты. Дүйнөдөгү 3 баттерфляйдын бири Кайргүл Сартбаева. Анан Кайргүл Сартбаева ошол Манастын биринчи орденине же болбосо батырлыкка татыбайбы? Ушул күнгө чейин эмгектен комузун чертип жүргөн Самара Токтокунова батырлыкка татыбайбы? Мар Байжиев батырлыкка татыбайбы? Мисалы, Мар агай кыргыздын драматургиясы Венгриядан баштап Каракалпакстанга чейин кимдин Мар Байжиевдин чыгармалары коюлган. Кыргыз моол театрларынан тышкары дүйнө жүзү коюп аткан драматург бул Мар Байжиев. Мар Байжиев, сиз билесизби, баягы Манасты орусчага которду го. Бул манасчы. Бул Мар Байжиев Манас үчүн эле кимге батырлыкка татыйт. Шамшиевке биз батырлыкты бердик көз өткөндөн кийин. Төлөм Шөкеев батырлыкка татыбайбы? Мисалы, көз өткөндөн кийин берип атсак, бирок алардын ичинде көзү түрүү бизде маданияттын ишмерлери барды. Ошол көзү түрүүлөргө берип койбой, көзү түрүсүндө ошол бир атак даңкты көрүп калсын. Жөндөн жөн иштеген жок экенмин деген. Ошолордун ичинде мисалы бизге да көңүл бурулса, биздин дагы шарттарыбызды түзүп берсе, биз деле кыргыздын маданиятын четке чыгарып көрсөтөбүз. Эмне үчүн биз мына Кудайга шүгүр фестивалдарга барып атканда мамлекет кичине төлөп берет. Бирок көбүнесе акчабыз жоктуктан барбай калабыз. Бирок биз ошол жерге Олимпиадага барганда эле барып атпайбызбы? Бизге деле жасап шартты түзүп бергиле, биз барып кыргыздын желегин ошол жерде желбиретип келели. Татыктуу желбиретип келели. Бирок андай бизде тилекке каршы аз болуп атат. Балким сиз сыяктуу жаш режиссерлордун, жаш таланттардын өлкөдөн чыгып башка мамлекеттер менен кызматташуусуна деле ушул себеп болуп аткандыр. Балким. Бунун деле себеби ошол. Эми чындыкты айтыш керек. Бунун деле себеби ошол. Качан маданият биринчи планга чыкканда элдин дагы аң сезими. Силер билесиздер, казактын жазуучусу Шерхан Муртаза мынтип айткан. Качан театрлар көбөйсө, мамлекетибизде түрмө азаят деген. Бул кандай сөз? Баягы биздин Шайлообек Дүйшөев айткан, өнөрү менен эл болот. Өнүккөн элге тең болот. Өнөрүн билбесе эл журттун өмүрү кара жер болот. Талантты менен эл болот. Таалайлуу элге тең болот. Таланттын билбесе эл журттун тагдыры кара жер болот деп. Экөөбүз байланышкан учурда бир жакшы спектакль койгум келет. Бирок ошол пьеса, ошол чыгарма кыргызча которулган эмес деп айткансыз. Эсимде ошол Шиллердин Мария Стюарт, Рональд Харвудтун Квартет, Буниндин Темный аллея чыгармалары кыргызча которулса деп айткан бир оюңуз бар эле. Анан жогоруда айтып өттүңүз маданияттагы бир көйгөйлөрдү. Ошонун катарында эле репертуарларды кыргызчалоо маселеси дагы турабы? Бул канчалык актуалдуу учурда? Мен Казактын Миламан деген магазинине кирсем, Гузель Яхинанын акыркы Эшелон на Самарканд деген чыгармасы, же болбосо Зулейха открывает глаза, казакчага уже которулган. Соңку чыгармалар? Соңку чыгармалар. Бир 6 ай, 7 айлык тарыхы бар чыгармалар. Ошол чыгармалар казак тилинде турат. Бизге магазинге келсең, дүйнөлүк классиканын чыгармаларын бир миллиондогон сандын ичинен бир 10 чыгармасы которулса, турса турат. Бирок Кудайга шүгүр өзүбүздүн кыргыз авторлор да жакшы окуп баштады. Мисалы Көчкөн акенин сөөгү агарып атат, кимде маркумдар үнү канча жолу переиздание болуп атат. Сынган кылычта эл кайра алып атат. Бирок ошол кыргыз авторлордун ичинен дагы кыргыз авторлору кимдерден шабыт алган, кимдерден илхом алган, мисалы дүйнөлүк классиканы окуп атып. Ошол дүйнөлүк классиканын да котормолору болсо, бул репертуарга дагы көп, себеби Мария Стюарт Шиллердин жазылган чыгармасы канча жыл мурун жазылса дагы, анда камтылган окуя бүгүнкү күнгө дал келет. Себеби кече биздин мамлекетте болгон окуя кээ бир адамдардын кайтыш болуп кетиши,
ошол эле Мария Стюарт менен Шиллердин разбойниктеринде жазылган. Мисалы Крим чөйрө. Крим чөйрө жана мамлекет. Ошол нерсе жазылган. Ошону койсо, мен ойлойм, ошол мезгил тууралуу коюш керек. Ошол мезгил тууралуу. Мисалы, күн кармаган бала 60-жылдардагы окуя. Бирок ал окуя бүгүн болуп атабы, болбой атабы деген окуя адамга көрүүчүгө. Демек спектакль мындай өткөндөн сабак алып, алдыга жылууда театр өнөрү өзүнүн салымын кошо алат. Кошо алат, себеби деген жанагы театр трибуна, театр зеркало деп айтып атышпайбы? Күзгү. Өмүрдүн күзгүсү. Мен театрга келгенде мен өзүмдү көргүм келет. Мен менен эмне болуп атат окуя? Сиз билесизби, мен кээ бир спектакльдерге келем, ошол эле улуу чыгармалардын. Бирок мен айтам, бул чыгарманын бүгүнкү күндө көрүүчүгө кереги барбы, жокпу? Ошого мен режиссерлорду айтам да, силер бүгүнкү жөнүндө, мен жөнүндө, драматургтарга айтам, мен жөнүндө жазып бергилечи. Мен көчөдө жаткан кошунам болмуш болуп, ошонун тагдырын жазып берип койгулачы. 90-жылдардагы таксопарк жабылып калып, жумушсуз калып, ичип кеткен адамдын тагдыры. Ошол жөнүндө жазып берип койгулачы. Эмне үчүн ошол ичип кетти? Адамдын баягы Светлана Алексеевич жазып атканда айткан дагы адам деген киши, ты напишу, сен тагдырды жаз, кийин тема өзү эле чыгат деп. Сен бир жөнөкөй адамдын тагдырын жазсаң, ошонун артынан тема чыгат. Жаманбы, жакшыбы, менимче, мен жеке пикиримде, жаманбы, жакшыбы, хайп дейбизби, жылаңачтады дейбизби, менталитетибизге каршы чыкты дейбизби, чындыкты көрсөттү дейбизби, кандай пикир айтылбасын, эң негизгиси сиз ушул чыгармачылыгыңыз аркылуу коомчулукту театрга кызыктырып койдуңуз. Өзүңүз жогоруда айткандай, Ысык көлдө, Караколдо ушундай бир театр бар экенин элге көрсөтүп койдуңуз. Алдыда сизден дагы кандай бир чыгармаларды, кандай бир спектакльдерди күтөбүз? Азыркы күндө мен ой толгоодо жүргөн чыгармалардын бири азыр мына студенттер менен койгон Ак кеме чыгармасы. Андан кийин болсо Сакен Жунусов Астанада Акан Сери романы, аны Мирас Абель фантазия түрүндө ошол эле режиссерский трактовкага карата жазып берип атат. Андан кийин болсо Кудай буйрса Арслан Койчиевдин Мисмилдирик чыгармасы жана Жаныш Кулманбетовдун Осмон менен Ольга деген чыгармасын мындай кандай противостояниясында коюлган чыгарманы Арслан Койчиевдин Мисмилдириги. Мисалы, мен Мисмилдирикти 2013-жылы мектепте окуп жүргөндө окугам, кийин 2016-жылы карап мен сразу айткам, ушул спектакльдин аталышы Мисмилдирик. Себеби Үркүндүн дагы бир юбилейлери келе жатат, мисалы үчүн 110 жылдыгы. Бирок ага чейин деген үмүттөбүз. Бирок бул темага болгон, кайра эле айтып коеюн, режиссерлук көз караш. Улан мырза, эми атайын убакыт бөлүп биздин подкастка келип, чыгармачылык жөнүндө, маданият жөнүндө ой бөлүшүп, маек куруп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Сизге мындан аркы чыгармачылык жолуңузга ийгилик каалайбыз. Урматтуу Азаттыктын угарманы жана көрөрманы, сиз Элдин балдары видео подкастын уктуңуз жана көрдүңүз. Аны мен Нурболот Азамат алып бардым. Биз бүгүн театр режиссеру Улан мырза Карыпбаев менен маектештик. Кийинки чыгарылыштардан көрүшкөнчө эсен туруңуз.